жетишпей калып турдум да. Кеч чыгып калдым, бирок ушул мыйзам боюнча оюмду ортого салайын дедим да. Эми мындай да, бул мыйзам былтыркы жылы президент тарабынан каршы пикири менен кайра иштеп чыгууга жөнөтүлгөн. Мыйзам боюнча бул 10 күндүк мөөнөттүн ичинде кайра иштелип чыгып, макулдашуу тобу менен киргизиш керек. Эми 10 айдан кийин биз кайта киргизип атабыз да. Биз өткөндө баш мыйзамды кабыл алып атканда өлгөн адамга добуш бердиргенбиз. Эми азыр болсо өлүп калган мыйзамга добуш берип атпайбызбы? Бул мыйзам иштебейт. Ачык эле айтып коеюн, эгер иштей турган болсо, бийликтин куралы болуп калган иштейт. Бирөөлөргө иштейт, бүтүндөй бийлик үчүн иштейт. Анан манипуляция деп атпайбы? Манипуляциянын аты жаман да. Бул башкалар үчүн капитуляция болуп калышы мүмкүн да. Каршы чыккан адамдарга, анан фейктер, троллдор, анан ар намысты коргоо депчи, ар намысы бар адам, ар намысы соттон издебейт. Ар намысын көкүрөктөн, анан элдин арасынан издейт. Сен кандай адам экениңдин эл өкүнүн эл билет. Ал эми комментарийлерди окуп алып эле минтип атат, тигинтип атат деп ага майны бере бербеш керек да. Сен ага чыда. Ал жаста, бирок ал жаскан чындык эмес да. Анан чындыкты элдин арасынан издеш керек. Анан бул азыркы мыйзамды биз аткаруу турган орган жок, каржылай турган орган да жок. Мындайча айтканда буту колу жок эле мыйзамды алып келип тыгып атабыз да, ушуну кабыл алып коюш керек депчи. Бул эми сөз эркиндигине тоскоолдук жаратпайт деп атасыңар да, еще как жаратат. Еще как жаратат. Бул мыйзам бир гана бийлик үчүн иштейт. Карапайым эл үчүн, башка адамдар үчүн иштебейт. Бийлик өзүнүн ыңгайына жаратат гана иштейт да. Ошондуктан бул мыйзамды колдоого чакырам. Четке кагууга. Рахмат.